Кымбаттуу бир туугандар, баардыгыңыздарга Ыйса Теңирибиздин тынчтыгы болсун. Кудайга рахмат ушул бүгүн дагы анын ырайым сааттары үчүн. Бүгүн сиздер менен сүйлөшө турган өзгөчө тема бар. Кубанычтуу тема. Ыйса куткаруучунун төрөлүүсү. Же болбосо бизге куткаруучу төрөлдү деген темада биз ой жүгүртөбүз. Бүгүнкү күндө көптөгөн батыш мамлекеттеринде чыгыш мамлекеттеринен айырмаланып, батыш Европа мамлекеттеринде Рождество деп аталган майрамды белгилешет. Кыргызча которгондо түзмө-түз бул Ыйса Машаяктын төрөлүүсү деп которулат. Мына ушул майрамда адамдар көптөгөн жакшы иштер жасашат, бири-бирине белектерди беришет, тууган туушкандары менен отуруп, алар менен мамилелешип, баарлашып, анан жакшы каалоо тилектерди ошол күнү бири-бирине айтышып, сунушташып, анан жакшынакай таркап кетишет. Тилекке каршы көптөгөн изилдөөлөргө же ошол сурамжылоолорго ылайык адамдардан сурашкан экен да, ушул майрам, Рождество майрамы, белек майрамы, куткаруучунун төрөлүү майрамы сиз үчүн кандай мааниге десе, жогоруда мен айткандай, бул күнү биз туугандар бириге турган, ынтымакташып, чогула турган, бири-бирибизге белектерди берип, дасторкон жайып, каалоо тилектерди айтып, анан таркай турган күн дешкен экен. Ыйса кайда? Ыйса так борбордо болуш керек эле. Алар айтыш керек эле, бул күн Кудайдын өзүнүн уулун жерге берген күнү, куткаруучунун жерге түшкөн күнү, күнөөкөр адамдарды куткарып алуу күнү, ошол инсандын жерге төрөлүүсү. Ушул максат биздин дасторконубуздун, чогулуубуздун себепкери күнөөкөр болуш керек. Деш керек болчу. Биз ушул суроого эмне үчүн Ыйса Машаяк жерге төрөлүшү керек эле деген суроонун үстүндө жана башка көптөгөн суроолорду биз беребиз, алардын үстүндө азын-оолак кеп кылабыз. Демек биздин карай турган суроолорубуздун дагы бир маанилүү бөлүгү Ыйса Машаяктын чын жүрөктөн изилдеп, анын изи менен баскан машаякчылар үчүн эмне үчүн Ыйсанын төрөлүүсү маанилүү же мааниге ээ? Экинчи суроо, ушул дүйнө үчүн куткаруучу мааниге ээ беле деген суроолордун үстүнөн дагы ой жүгүртөбүз. Бирок адегенде биз карай турган 3 максаттуу планыбыз бар. Биринчи карай турган маанилүү нерсе, Ыйса Кудайдын планынын эң башында эле орун алган. Мен негиз катары Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүм 4-аяттан окуп берейин. Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жарала электен мурун Машаяк аркылуу тандап алды дейт. Демек, ушул жерде жыйынга, ишенгендерге айтылган сөз эле. Силер дейт, ал бизди кемчиликсиз болушубуз үчүн дүйнө жарала электен мурун Ыйса Машаяк аркылуу тандап алды. Эгерде бизди Кудай Теңир дүйнө жарала электен мурун эле өзүнүн жакшы максаты боюнча тандап алган болсо, анда Ыйса Теңирдин ушул жерге төрөлүп калуусу же төрөлө тургандыгы ал мурда эле, дүйнө жарала электен мурун эле, биздин максаттардан мурун эле, эң алдында, же бир сөзү менен айтканда, бир сүйлөм менен, Кудайдын максаттарынын эң алгачкы максаттарында эле, пландарында эле жайгашкан экен. Демек, Ыйса Машаяктын төрөлүүсү бул биринчи орунда болгон, Кудайдын максаттарынын биринде эле, башында эле. Качан Ыйса Машаяк ушул жерге төрөлүшү керек болгон кезде, Кудай Теңир дароо эле аны дүйнөнү жаратып туруп эле дароо берип койгон жок. Кудай Теңир өз учуру келгенде, өз келе турган убактысы болгон учурда гана Ыйса Теңирди жөнөтүүнү, берүүнү туура көрдү. Демек, биринчи караган нерсебиз Ыйса Кудайдын
планынын эң башында эле бар болчу. Биз буга жооп бере алдык. Экинчиси, Ыйсанын жерге келүү максаты же болбосо Ыйса Машаяктын төрөлүү максаты күнөөкөр болгон Израиль элин куткарып, аларды туура жолго салыш керек болчу. Анткени бул өтө чоң мааниге ээ. Биз ушул тууралуу бир аз сүйлөшөлү. Ыйсанын жерге келүү максаты бул күнөөкөр Израиль эли, бул өз эли болгон, аларды куткарып алып, аларды туура жолго салуу эле. Мен ушул нерсени түшүндүрүш үчүн биз биринчи Ыбрайым пайгамбардын дооруна кайрылабыз. Анткени бул инсан, бул тарыхый инсан чоң мааниге ээ. Качан Кудай Теңир Ыбрайым деген инсанга өзүнүн назарын салып, ага келген кезде Ыбрайым Кудай Теңирдин үнүн четке каккан эмес. Башкача айтканда, Кудай Теңир Ыбрайымга өзү биринчи кадам таштап келип, анан ал мындай дейт. Башталыш китеби 12-бөлүм 1-4 аяттарда мен эң башында мындай окуйм. Ыбрайымга өз жериң, элиңди, туугандарыңдан бөлүнүп чыгып, мен көрсөткөн жерге бар деп Кудай буйруп, ага сөз айтканда, Ыбрайым кулак төшөп, Кудайдын тилин алган эле. Ушул бөлүмдөрдө чындап эле Ыбрайымга Кудай келип, өз элиңден, өз жериңден, туугандарыңдан бөлүнүп, мен көргөзгөн жерге бар дейт. Ошондо Ыбрайым кыңк этпестен, эмнеге, эмне үчүн, ал жакка барсам эмне болот деген суроолорду берген эмес. Ал дароо бардыгын жыйын-терин кылып алып, анан ал Кудай көргөзгөн жакка аттанып кеткен болчу. Бул Ыбрайымдын тил алчаактыгын, Кудайдын сөзүнө, Кудайдын алдында моюн сунгандыгын түшүндүргөн. Анан Кудай Теңир ага убада берген. Ал башкаларга да андай убада берген эмес. Кудай Теңир Ыбрайымга өзгөчө убада берген. Анткени Ыбрайымдын жүрөгүн Кудай Теңир билген. Ыбрайым тил алчак эле, адил эле, такыба жашаганга, кемчиликсиз болгонго аракет кылган инсандардын бири эле. Албетте, ар бир инсан кемчиликсиз. Кой аксагы 100 деген сыяк, кой аксагы менен 100 болот деген сыяктуу эле Ыбрайым да күнөөкөр болгон. Бирок Кудай Теңир анын жүрөгүн, анын келечегин билген. Анткени Ыбрайым өзүнүн ошондой кемчиликсиз абалына карабастан Кудай Теңирдин алдында моюн суна алган ошондой инсан эле. Анан Кудай Теңир 12-бөлүм 3-аятта башталышта мындай убада берет. Сага бата бергенге мен батамды берем, сени каргаганды мен каргайм, жер жүзүндөгү бүт элдер сени аркылуу бата алышат деп Кудай Теңир сөз айтат. Ыбрайымга Кудай келген кезде болжолдуу түрдө 70-75 жаштын аралыгында эле. Ыйык жазууда 75 жаш деп берет. Демек ошол жашында Кудай Теңир келип, анан убадасын берип жатат. Анан убакыт өтөт. Бирок Ыбрайымдын жүрөгүн өйгөн бир нерсе бар эле. Анын мураскору жок эле, анын өзүнүн канынан чыккан уулу жок болчу. Ошондуктан Кудай Теңир айтып жатат, ошол уулу жок болсо дагы мен сенден эл жаратып, сенден тукум чыгарам, алар эбегейсиз чоң күчтүү эл болот дейт. Кудай Теңир качан Ыбрайымга ошол болжолдуу түрдө 75 жашта келип туруп өзүнүн убадасын берген кезде, анан ошол убадасы ишке ашкан учур экөөнүн аралыгы 25 жылга созулду. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, качан Кудай Теңир убада берген кезде Ыбрайым 75 жашта болчу, ал эми ошол убаданын ишке ашкан учуру 100 жашта гана ишке ашты. Ыбрайым ошол жылдар аралыгында дагы Кудайга болгон ишенимин ал жоготуп койгон жок. Ал такыба жашаганга аракет кылып, ал бир гана Кудайга моюн сунуп, андан үмүттөндү. Башталыш китеби 18-бөлүм 14-аятта Теңир үчүн кыйын нерсе барбы? Келерки жылы айтылган мөөнөттө мен сеникинде болом, ошондо Сара уулду болот деди. Сара дагы каарылыгы жетип, аялдарга мүнөздүү нерсеси токтоп калган болчу. Бул деген сөз ал каарып калган эле, эми ал уул төрөгөнгө
наристе төрөгөнгө, боюнда болуп эмчек эмзе турган маалдан өтүп кетти дегенди түшүндүрөт. Башталыш китеби 21-5 аяттарда Теңир өз айтканындай Саарага назарын салып ага айткан сөзүн аткарды. Сааранын боюна бүтүп, Кудай айткан мезгилде Ыбрайым картайган кезде ага уул төрөп берди. Ыбрайым өзүнүн Саарадан төрөлгөн уулуна Ысқақ деген ат койду. Кудай ага осуяттагандай, 8-күнү Ыбрайым өз уулу Ысқакты сүннөткө отургузду. Уулу Ысқак төрөлгөндө Ыбрайым 100 жашта эле дейт. Мына Кудай Теңирге мүмкүн болбогон нерсе барбы? Өмүрдү берген, ден соолукту берген, өлүктү тирилткен, тирикти өлүк кыла алган, бардан жок, жоктон бар кылган бул Кудай эмеспи? Ал өз сөзүнө туруп, убадасына бек Кудай өзүнүн кемеңгерлиги менен, улуулугу менен ал Ыбрайымга өзүнүн даңкын көргөздү. Эми ошол төрөлгөн Ысқактан келечектеги Кудай Теңир өзү убада берген бир учурда төрөлө турган Ыйса чыгыш керек эле. Бирок Ыйса төрөлгөнгө чейин дагы болжолдуу түрдө 2000 жыл аралык бар. Биз ошол 2000 жылдагы болуп өткөн кээ бирки урунтуу окуяларга токтолбосок, анда биз Ыйса Машаяктын куткарылгандыгын биз түшүнө албайбыз. Башталыш китеби 22 бөлүм 1 аяттан ылдый мындай делет. Ыбрайым Кудайга ишенди. Керек болсо Ыбрайым өзүнүн Кудай үчүн карыганда көргөн жалгыз уулун берүүгө да даяр эле. Бирок Кудай ушундан кийин Ыбрайымга өзүнүн мол батасын берди. Ошол Башталыш 22 бөлүмдө 1-10 аяттарда баягы Ысқақ төрөлөт. Анан ошол Ысқактан өзү улуу эл жаратам дебеди беле? Көп элдерди эбебегейсиз деңиздин жээгиндеги кумдай, асмандагы жылдыздардай улуу эл чыгарам дебеди беле Кудай Теңир? Эми болсо Кудай Теңир Ыбрайымды эң акыркы жолу оор сыноо менен сынады. Ошол Башталыш 22 бөлүмдө 1 аяттан ылдый карай эгерде биз окуй турган болсок, мен өз сөзүм менен айтып берейин убакытка байланыштуу. Ал жерде Кудай Теңир мен берген жанагы уул, ал эми сен үчүн сүйүктүү болгон уулуңду мен үчүн курмандыкка чал дейт. Ошондо алар бир тоого жөнөйт. Ыбрайым ошол жерде Кудайга суроолорду берген эмес. Эмне үчүн Кудай, мен 100 жашка чыкканда уул көрбөдүмбү? Эми ошол менин эң акыркы мен ишенген, карыганда көргөн уулумду сен алып коесуңбу деп дагы суроолорду бербептир. Тескерисинче Кудай айттыбы? Кудайдын сөзүн эки кылган эмес. Мен ушул жерде бир нече суроолорду берейин. Кудай Теңир менин жашоомдо мага маанилүү болуп калган нерсени алып койгондо, менин Кудайга карата ишенимим тайсалдап кетпейби? Менин ишенимим муздап калбайбы? Ыбрайымды кандай болбоптур? Мынакей Ыбрайымдын жүрөгү. Анан алар барат. Алар барып туруп, ошол өзүнүн уулун отунга жаткырып, анан бычакты алып туруп, эми муздайын дегенде Кудай Теңир Ыбрайым деп асмандан үн салды. Балага бычакты тийгизбе. Анткени сенин мага болгон ишенимиңди мен көрдүм, көрө алдым. Сен мага ишенет экенсиң. Сен мага ишенет экенсиң. Ушундай абалда болгондо дагы сен ишеним ушунчалык жогору экен. Ошол мага болгон ишенимиң, мага болгон сүйүң биринчи орунда экен деди. Кудай Теңир кубанды. Кудай Теңирдин жүрөгүн Ыбрайымдын ишеними жылыта алган экен. Ошондо Кудай Теңир Ыбрайымды өзүнүн досум деген. Ыбрайым пайгамбарды досум деген. Ыйык жазууда, бүткүл ыйык жазууда 3 жолу, 3 жерде Кудай Теңирдин досу, жападан жалгыз болгон инсан, бир дагы пайгамбар андай ысымга, наамга жеткен эмес. Бир гана Ыбрайым Кудайдын досу деп аталган. Бул тууралуу мен окуаймын, бирок 3 жерде атап берейин. 2-Жылнама 20 бөлүм 7 аят, экинчиси Ишая 41:8, Жакып 2 бөлүм 23 аят. Мына ушул жерлерде так жазылган Ыбрайым Кудайдын досу деп. Ишаяда болсо Кудай Теңир атаган менин досум Ыбрайым деген. Мына көрсө Ыбрайым
өзүнүн кымбат болгон, өзү үчүн эң асыл болгон сүйүктүү уулун керек болсо Кудай үчүн курмандыкка бергенге даяр болгон экен. Мен эмнемди бере алам бүгүнкү күндө? Мен Кудайга эң кымбат баалуу болгон нерсемди бере аламбы? Ал эмне деген суроо. Анан Ысқақтан кейін Жақып төрөлөт. Жақып менен Исап деген эгиз уулдар төрөлөт. Анан ошол Жақыптан Израиль элинин, башка айтканда еврейлердин 12 чоң урусу тарайт. Анткени Жақыптан 12 уул төрөлөт. Ошол уулдардан анан башка еврейлердин жер жүзүнө таркаган башка элдер тарайт. Анан ошол элдер аркылуу Кудай Теңир эмне болуш керек эле? Ошол Кудайдын негизги максаты ошол элдерге, бүткүл элге өзүнүн даңкын таркатыш керек эле. Эгерде биз ушунумда аныктама катарында айтсак, ошол 12 урудан чыккан элдер аркылуу башка элдерге бүт дүйнө жүзүнө өзүнүн даңкын көргөзүү керек болчу. Мына ошол максат эле. Кудай Теңир ушул Ыбрайымдын урпагын тандап алды. Анткени Ыбрайым өзү Кудайдын оксуяты менен жүрдү, Кудайга моюн сунду. Кудай Теңир убада берди, эми сенин тукумуңду мен өзүмдүн элим кылып, өзүмдүн карамагыма чогултам. Эми ушул эл аркылуу мен даңкталам деди. Бирок Кудай Теңирдин убадасы бар эле. Ошол убаданы 100% Кудай Теңир аткарып жатат. Ал убада мен дагы кайталап атам, бул Ыбрайымга берген убада эле. Эмне үчүн Ыбрайымга байланат бардыгы? Анткени Ыбрайым Кудайдын сөзүнөн болушунча чыкпаганга аракет кылып, Кудайдын сызыгы менен гана жүргөнгө аракет кылды. Башталыш китеби 26-бөлүм 4-5 аятта: анткени Ыбрайым менин айтканымды угуп, мен аткар деп осуят кылганды, менин буйруктарымды, көрсөтмөлөрүмдү, мыйзамдарды аткарды деп жазылып турат. Эми келечектеги андан төрөлгөн эл дагы, 12 уру дагы, жана андан төрөлгөн бүткүл Исраиль эли дагы ошол атасы Ыбрайым кандай Кудайдын осуятын аткарып, көргөзмөлөрдүн аткарса, Ыбрайым сыяктуу, алар дагы Ыбрайым сыяктуу батага ээ болмок. Тилекке каршы Ыбрайым сыяктуу анын урпагы Кудайдын аткар деген мыйзамдарынан, осуяттарынан четтеп кетти. Буйруктар менен көрсөтмөлөрүнөн алар тескери бурулушту. Ышая китеби 42-бөлүм 6-аятта мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Мен Теңир сени акыйкаттыкка чакырдым, сени колуңдан кармап жүрөм, сени сактап жүрөм, сени эл үчүн келишим кылып коем, бут барастар үчүн жарык кылам. 2-аят Ышая 49:6. Менин куткаруум жер кыйрына жетиш үчүн мен сени элдер үчүн жарык кылам. Мен сени деген сөздөр бул Исраиль элине тиешелүү болчу. Башкача айтканда, мен сени эми тандап алдым. Сен болсо менин көрсөтмөлөрүм менен жүрүшүң керек. Такыба болушуң керек. Ыбрайым атаңар сыяктуу силер үлгүлүү жашоону көргөзүшүңөр керек. Ошондо мен башка элдерге ушул силер аркылуу мен өзүмдүн даңкымды ачам. Башкача айтканда, силер башка элдерге чырак болосуңар. Мен ошондо даңкталам деп атат. Башка элдер ошол тандап алган еврей элин, Исраиль элин көрүп суктаныш керек эле. Өздөрүн көрө алыш керек болчу. Көрө алыш керек эле. Дагы башкача айтканда, Исраиль эли башка элдерге күзгү сымал болуш керек эле. Эгерде күзгү таптаза болсо, күзгүнүн бетинде бир чийик дагы жок болсо, тунук болсо, адам өзүн толук бойдон тунук көрө алат. Эгерде күзгүнүн бети кир болсо, арчылбаса, тазаланбаса, чаң болсо, анда биз бүдөмүк болуп өзүбүздү жакшы көрө албайбыз. Дагы ошол сыяктуу күзгүдөн, таза күзгүдөн өзүбүздү жакшы көрө алгандай эле, еврейлер аркылуу, Исраиль эл аркылуу башка элдер дагы өздөрүн көрө алыш керек болчу. Бирок Исраиль эли туура эмес жолго бурулуп, алар Теңирден тескери бурулуп кетишти. Жеремиядан болгон
Китепте 2-бөлүм 13-аятта мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Анткени менин элим эки жамандык кылды. Мени тири суунун башатын таштап кетишти. Өздөрүнө талкаланган, суу сактай албаган кудуктарды казып алышты. Бул деген сөз мен еврейлерге, Исраил элине өзүм тири суу болчумун. Мен генч болчумун. Менде түгөнбөгөн суу бар болчу, бирок булар менин ордума жалган кудайларды тандап алды. Жалган кудайлар булар тешик болгон, жыртык болгон суу сактагычтарга салынып атат. Булар өмүр суусун бере албаган, түгөнүп кала турган, эч нерсеге арзыбаган кудайлар тандап алды. А мен болсо түгөнбөгөн генч элем. Мен тири суунун башаты болчумун. Бирок алар менден өздөрүнүн жүзүн буруп кетти. 1800 жыл Кудай Теңир иштешип келген. Бирок Ыбрайымдын ошол тукуму Кудайдан жүздөрүн бурушту. Ошондо Кудай Теңир өзүнүн ырайымын четтеткен жок. Ошол жыл аралыгында да Кудай Теңир иштешип келди. Ошол жыл аралыгында пайгамбарларды жөнөттү, падышаларды койду, башкаруучуларды койду. Максат ошол элин болушунча туура жолго салыш үчүн, өзүнүн осуят, өзүнүн буйруктарына алып келиш үчүн Кудай Теңир эбегейсиз чоң аракеттер жасады. Кереметтерди көргөздү. Бирок ошондо дагы Исраил эли тоң моюндукка салып Кудайдан тескери качты. Ошондо Ыйса Теңирде өзүнүн планы боюнча келечектеги мурда эле өзүнүн максаттарынын эң башына коюлган планын ишке ашырууну туура көрдү. Анткени ошол жоголуп кеткен койлорду Исраил элин бир гана Ыйса Теңир жерге адам кейпинде келип түшүп, аларды туура нокка сала алмак. Эми биз Ыйса Теңир тууралуу кайсыл жерлерде пайгамбарчылыктар айтылган, ушуга биз токтололу. Ыйса Машаяк тууралуу көп пайгамбарчылыктар айтылган. Биз ошолордун үчөөнө гана токтолобуз. Башталыш 3-бөлүм 15-аят. Бул эң алгачкы айтылган пайгамбарчылык. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт, сен болсо анын согончогун чагасың. Бул келечектеги Ыйса Теңирдин шайтанды тебелеп сала тургандыгы тууралуу алдын ала айтылган пайгамбарчылык. Экинчиси Ишая 7:14. Ошон үчүн силерге Теңир өз аям берет, кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт, ага Имануэль деген ат коюшат. Бул Ыйса Теңир тууралуу 750 жыл башта айтылган пайгамбарчылык эле. Михей 5-бөлүм 2-аят. Бирок сен Бейтлехем Ефрата, Жүйүттүн миңдеген уруулардын ичинен кичине болсоң да, сенден мен үчүн Исраилга эгедери боло турган адам чыгат. Ал эң башында эле байыркы күндөрдө эле төрөлгөн дейт. Мына биз үчөөнө гана токтолдук. Мындай аяттар абдан көп. Муса пайгамбардын китептеринде жана башка көптөгөн пайгамбарлардын китептеринде айтылып келген. Биз убакытка байланыштуу мына эң негизги үчөөнө гана токтолдук. Көрсө, Кудай Теңир өзүнүн уулу Ыйса Машаяктын төрөлөт экендигинен адамдарга алдын ала кабар берген экен. Мына силерден куткаруучу чыгат, улуу падыша чыгат, менин сүйүктүү уулум чыгат. Ал жоголуп кеткен койлорду, адашып кеткен уулдарды кайрадан өзүнүн Кудайына, Теңирине бурат. Ал куткаруучу болот. Ал менин сүйүктүү уулум болот деген сыяктуу чакырыктарды алдын ала үндөрдү, ошондой үндөрдү Кудай Теңир элге өзүнүн пайгамбарлары аркылуу жар салып турган. А элден эмне талап кылыш керек эле? Эл эмне кылыш керек эле? Тескерисинче алар жүрөктөрүн даярдап, келе турган Машаякты ынталуулук менен күтүп, өздөрү тартипке келтириш керек эле. Бирок тилекке каршы көптөгөн элдер ошол келе турган падышага өздөрүнүн жүрөгүн даярдай алышкан жок. Ооба, адил адамдар дагы болгон, бирок адилетсиз адамдар, жаман адамдар, күнөө жолуна түшүп кеткен Исраил эли эбегейсиз көп болгон. Демек биз экинчи нерсени карадык. Ыйса Теңирдин келе турган максаты бул жоголуп кеткен Кудайдын элин таап, аларды өзүнүн куткаруучусу менен, Кудай менен элдештирүү болчу. Ушул эң чоң максат эле. Эми үчүнчүсү
Кудайдын сүйүктүү уулун четке каккан соң Ыйса бутпарастарга өз ырайымын көргөздү. Кудайдын сүйүктүү уулун четке каккан соң Ыйса бутпарастарга өз ырайымын көргөздү. Жакындан болгон жакшы кабар. 1-бөлүм 11-аят. Ал өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган жок. Римдиктерге 11-бөлүм 11-аят жана 11-бөлүм 30-аят. Алар эмне турбас болуп жыгылыштыбы деп сурагым келет. Албетте жок. Бирок алардын жыгылуусу аркылуу бутпарастар куткарылды. Алардын деген сөз Исраил элинин жыгылуусу аркылуу деген сөз. Бул Исраил элинин кызганычын ойготуу үчүн болду. Бир кезде силер да Кудайга тил алчу эмессиңер. Азыр болсо алардын тил албастыгынан улам. Алардын тил албастыгынан улам деген сөз Исраил элинин тил албастыгынан улам деген сөз. Силер бутпарастар ырайым таптыңар дейт. Ошентип бир туугандар жана достор, биз Ыйса Машаяктын адегенде кимдер үчүн төрөлгөндүгүн, кимдер үчүн келгендигин биз түшүнө алдык. Алардын Исраил элинин тоң моюндугунан улам, тил албастыгынан улам, Ыйса Теңирдин аларга болгон ушунчалык сүйүүсүн четке каккандыгынан улам, биз бүгүнкү күндөгү бүткүл дүйнө жүзүндөгү бутпарастар ырайымга ээ болуп калдык. Бул деген сөз эми Кудай Теңир бизди дагы өзүнө эл кылып, жаңы эл кылып жаратып алды. Ал ошол эл бир мезгилде ушул эл биздин ордубузга Исраил эли болуш керек эле. Бирок алардын кабыл албагандыгынан улам, жүздөрүнүн бургандыгынан улам, тил албастыгынан, тоң моюндугунан улам биз ырайымга ээ болдук. Матайдан болгон жакшы кабар 15-бөлүм 24-аят. Ыйса болсо, мен Исраил элинин гана жоголгон койлоруна жиберилгем деп айткан. Бул так даана жазылып турат. Мен Исраил элинин жоголгон койлоруна гана жиберилгем. Мен бир гана ошол койлорго жиберилгенмин деп баса белгилеген жерлери бар. Бирок Исраил эли өзүнүн куткаруучусун баалабаган соң, тепсендиде калтырган соң, керек болсо айкаш жыгачка кадап салган соң, эми биз болсо ырайымга ээ болдук. Лукадан болгон жакшы кабар 19-бөлүм 41-42 аяттар. Ыйса Иерусалим шаарына жакындаганда шаарды карап алып, ал үчүн ыйлап мындай деди: сенде тынчтык болуш үчүн эмне керек экенин жок дегенде бүгүн билсең гана, бирок ал азыр сен үчүн жашыруун дейт. Матайдан болгон жакшы кабар 23-бөлүм 37-аят. Иерусалим, пайгамбарларды өлтүргөн, өзүңө жиберилгендерди таш бараңга алган Иерусалим, канаттуу өз балапандарын канатынын астына чогулткандай, мен да канча ирет сенин балдарыңды чогултууну кааладым, бирок сен каалаган жоксуң дейт. Мына эми биздин темабыз куткаруучу төрөлдү деп аталган болчу. Эмне үчүн куткаруучу төрөлдү? Ушул куткаруучу төрөлдү дегенде Исраил эли кубаныш керек болчу. Алар үчүн ушунчалык чоң жышаан берилген эле. Эми жышаандын ошол аткарылуусуна алар ынталуулук менен өзүн даярдап, Кудай Теңир бизге эбегейсиз чоң ырайым кылды. Бизге падыша берип жатат. Биздин тоң моюндугубузга аны эсине албастан, тил албастыгыбызга карабастан, Кудай Теңир бизге чоң ырайым жасап жатат. Бизге падыша төрөлөт, Эммануэль төрөлөт, Ыйса төрөлөт, падыша төрөлөт деп алар ошол элдер кубаныш керек болчу. Бирок биз мынандай бир мисалга салыштырайынчы. Бул менин мисалым. Элестетиңиздер. Сиздер көп жолу мээнет кылып, эттен жакшынакай кылып тамак бышырып келип, балдарга келип туруп, балдарым мынал тамакты жегиле дегенде алар жебейбиз деп алар эме кылып койду, четке кагып койду, баш тартып койду.
Ал нерсе кайталанды. Аракет кылыңыздар, жеген жок, төгүп салды, чачып салды. Башка айтканда сиздер мээнет кылып жасаган тамактын баркын билген жок алар. Ошондо эмне дедиңиздер? Мен силерге бергенден караганда тетиги ачка болуп турган, нанга зар муктаж болуп турган кошуналарыма берейин деп туруп, бир кастрюля тамакты ошолорго алып барып бердиңиздер. Мына ушул сыяктуу эле болуп калды. Эбирей эли Кудайдын эң асыл жакшы нерселерин кабыл алган жок. Бирок биз алардын кабыл албай койгондугунан улам бизге дагы ырайым берилди. Кудай Теңир айтты: эгерде силер жасабасаңар, анда мен дүйнөгө өзүмдүн жүзүмдү урам деди. Эми кымбаттуу достор, эми биз үчүн ошол куткаруучу эң чоң мааниге ээ болуш керек. Башкача айтканда, нан жей турган нан алар үчүн болчу, аларга арналган эле, бирок алардын кабыл албай койгондугунан улам ал арзыбаган, татыктуу болбогон бизге бөтөн элге мегиле мынаны жегиле дегендей эле болду да бул жагы. Ошон үчүн кымбаттуу достор, куткаруучу биз үчүн төрөлдү. Эми Ыбрайым тууралуу 12-чи бөлүмдө окудук башталыш китебинде. Ал жерде Кудай Теңир айткан эле: мына сен аркылуу башка бүт дүйнө жүзүндөгү элдер дагы бата алышат деген эле. Бир четинен ушул пайгамбарчылыктын аткарылышы болду, бирок биз эзелтен эле эгерде бутпарас элдер дагы Ыбрайымга ишенип, Ыбрайымдын жолу менен, анын тил алчаактыгы менен, моюн суруусу менен жашасак, ошол учурда эле бутпарастар да куткарылмак. Бирок бутпарастар да Теңирден тескери качкан. Ал убада бизге эзелтен мурун эле берилген. Бирок бутпарастар да Кудайдан, Теңирден тескери качышкан. Алар дагы Кудайдын жүзүнөн Кудай бурулган эмес, биз өзүбүз бурулган элек. Ошондуктан Кудай белгилүү бир элди алып, аларды тарбиялап өстүрүп, ошол эл аркылуу даңкталгысы келген, бирок тигил эл дагы Кудайды даңктабай койду. Эми биз жок жерден ушунчалык эбегейсиз чоң ырайымга ээ болуп калдык. Биз башка тууралуу, Кудай Теңирдин өлүмү, анын тирилиши тууралуу убакыт жок. Бирок бүгүнкү биздин темабыз Кудай Теңир эмне максат менен төрөлүп калды? Кимдер үчүн төрөлгөн эле? Бирок ошол төрөлүү, ошол кубанычтуу кабар кимдерге жарыяланды? Эми кымбаттуу достор, ошол Дөөттүн шаарындагы куткаруучу бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдар үчүн, биз үчүн чоң белек болуш керек. Эми каалаган адам ошол куткаруучуга табынып, ошол падышаны падышам деп кабыл алса, анын жолу менен жүрсө, ага ишенсе, ал адам куткарылат. Мына куткаруучу төрөлдү. Ушул максатта, ушул мандемде, ушул таризде биз сүйүнүп кубана алабыз. Биздин кубанычыбыз, биз ээ болбогон, биз татыктуу болбогон инсанга биз эми ээ болуп калдык. Анткени Кудай бизге берип койду. Эгерде Кудай Теңирдин ушул ырайымындагы биз тебелеп тепсесек, кабыл албасак, анда биз каргышка калабыз. Бир учур келет, биз да соттолобуз. Ал соттолуу, ал жогорку деңгээлде болот, ал Кудайдын соту болот. Ошон үчүн Кудай батасын берсин, жетектесин, кымбаттуу достор. Куткаруучу төрөлдү. Куткаруучу бутпарастар үчүн дагы болду. Бул биз үчүн белек болду, күтүүсүз болду. Эми ушул куткаруучуга табыналы, ал куткаруучунун астында биз кемчиликсиз болгонго үйрөнөлү. Кудай өзгөчө батасын берсин. Амин.